катышып окуп үйрөнүп биз өзүбүз келип. Баткенде биз теңчилик моомбуз темасын алкагында жыйын өткөрүлдү. Иш-чара Кыргызстанда моундар аралык жана гендердик чектер алкагында, коомчулуктардын гендердик зомбулукка каршы күрөшүү долбоорун алкагында уюштурулуп, жөнөкөй жарандар жана активисттердин катышуусунда өттү. Жыйындын жүрүшүндө үй бүлөсүндө өзгөрүүлөргө жетишкен жана коомчулуктагы мамилелерди жакшырта алган адамдар өздөрүнүн жеке жашоосундагы окуяларын айтып берүү менен кызуу талкууну жаратты. Андан тышкары коомдун эң маанилүү көйгөйлөрүнө айланган эрте никеге туруу жана никеге мажбурлоо көйгөйлөрүнүн алдын алуу боюнча ар тараптуу пикирлер айтылды. Ошондой эле үй бүлөдөгү зордук, зомбулуктун алдын алуу, үй бүлөдөгү мамилени чыңдоо жана ар тараптуу өнүктүрүү долбоордун башкы максаты болуп эсептелет. Биздин бүгүнкү күндө зордук, зомбулук аябай көп. Аялдарга, балдарга алдын алсак болот. Ошол эле учурда ажырашуулар, эрте никеге туруу бул биздин көйгөйүбүз аябай коомубузда аябай чоң актуалдуу көйгөй да. Ошол нерселерди алдын алсак болот. Себеби түшүндүрүү иштери дагы кошо кетет, бул жакта тарбиялык мааниси дагы бар.